Статистикалык маалыматтарга караганда биздин өлкөдө мектеп жашына чейинки балдардын 34% гана мамлекеттик балдар бакчасына барышат. Мына ушундай жагдайды эске алуу менен балдардын ар кылдуу тарбиялоо жана асыроо милдетин аткарып жаткан мындай жайга бара албаган наристелерди камкордукка алууну бейөкмөт уюмдар аткара баштады. Коен жөнүндө бизге азыр акылай ырайып берет да. Бала тамтуң басып коомчулукка аралаша баштаганда ата-энеси жумуш издеп, Россия, Казакстан сыяктуу чет өлкөгө чыгып кетип, кароосуз калып жаткандыгы азыркынын ачуучунтугу болуп турган кез. Ансыз да ар күнү тамагын убагында берип, уктатып, ойнотуп, энелик мээрим төгүп жаткан бала бакчаны босогосун атталбаган наристеге бул кос соку болот. Убакыт сааты келип мектепке барганда балдар бакчасына келген курбусунан кыйла айырмаланып, өксүк да турат. Ал эми бардык бала үчүн мамлекет бардык камкордукту көрө албайт. Мындайда бейөкмөт уюмдары донорлорду табышып, сырттан колдоо издешип, ар кандай багыттагы долбоорлорду ишке ашырып жатышат. Алардын бири эне мектептерин ишке киргизүү долбоору. Ушул долбоордун ичинде иштеп аткандан кийин көп эле тарбиячылардын билими жок болгондуктан, атайын билимдери жок болгондуктан булардын ошо билим берүү тармагынан көбүрөөк маалымат берелик. Ушу биздин мыйзамдар менен кантип иштешсе болот, ата-энелердин укугун, тарбиячылардын укугун ошонун бүт баарын баса белгилеп, ошонун үстүнөн иштейлик деп атабыз. Бул маселени мамлекетте колдоого алып, республикалык наристе программасы ишке аша баштады. Мында эң алдын ата-энеси сыртта мигрант катары иштеп жүргөндөрдүн балдарын ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон үй бүлөдө тарбияланган балдарды камкордукка алуу жагы белгиленген. Андыктан аталган программаны колдогон Эрайым аялдар коомдук бирикмесинин кезектеги долбоору негизинде Базаркоргон районундагы Акман жана Базаркоргон айыл аймактарында 20 эне мектеби ишке киргизилген. Анын 5-өө бюджетке өткөрүлсө, калган 15-и сезондук болуп ачылган. Бул жайлардын жетекчилерине укуктук билим берүү, жол жоболор боюнча багыт берүү бул окутуунун башкы максаты болду. 2015-жылы ошо бала бакча бюджеттен чечип алып, биз ошо эне мектебин курганбыз. Андан биздин бала бакчанын өзүнүн ОЖТ, өзүнө жардам топторубуз бар. Ошо топторубуз азыр бир көбөйүп атат. Биздин максатыбыз ошо балдарды кантип тарбиялоо, анан балдарды өнөктөштүк кызматта кантип иштөө, ушул жөнүндө биз семинар, тренингтерге катышып, ошо Эрайым коомунан биз көп нерсени маалымат алдык. Мурунага чейин биз бала бакча 2015-жылы ачылган. Ошондо бюджетке кирип, биз ошондо тааныштык да. Тиги Кишим жаныжы ошо бизди биринчи ошо эне мектеп ОЖТ деген эмне, Эрайым коому эмне, ошол жөнүндө бизге көп маалыматты. Бала жарык дүйнөгө келгенден 7 жашка чейинки аралыкты мектеп жашынан чейинки курак деп коет. Ушул учур баланын аң сезиминин, акыл туюмунун өсө баштаган мезгили. Демек баланын келечегине туура багыт берүү, туура тарбиялоо дал ушул учурдан башталышы абзел экендиги айтпаса да белгилүү. Гүлжана Мөндөева, Мамат Кадыр Маматалиев, Базаркоргон району.